Ар бир айдын 4-үндө, 13-үндө, 22-синде, 31-инде төрөлгөндөр боюнча алабыз. Булар жаңылоочулар деп келет. Креативный адамдар да. 4-төр, 4-үн, 13-үн буларды деле өзгөчө бөлүп калабыз ар бир санына келгенде. Революционерлер деп коебуз, төңкөрүшчүлөр тобуна кирет деп коебуз. Владимир Ильич Ленин, Навальный 4, Токаев 4 деп коет. Бизде Өмүрбек Текебаев 4. Эмне үчүн дегенде, булар элдин кызыкчылыгын көздөгөн адамдар. Мындай мага бир нерсе керек эмес, а вот элге, мен элге мындай демократия алып келип атам, элге бир жакшы жашоо алып келип атам деп умтулган адамдар бийликке өздөрү умтулушпайт. Ошол революцияны жасап, бирок бийликке башка адамдар отурушу мүмкүн, бирок булар көмүскөдөн башкаруучулар деп коебуз 4-төрдү. Бери жакта көмүскөдөн акыл айтат, кеңешчи болушат, бирок өздөрү ошо властька келип отурбайт деп коет да. 4-төр дагы эмне жагынан күчтүү? 4-төр публицистикалык чыгармаларды жазууда күчтүү, фото печатьта, журналистика жагында күчтүү, креативдүү бир нерселерди жаратууда күчтүү. Бирок көпчүлүк 4-төр ошол жактан албетте өздөрүн таба албай жүрүшөт. Эгер адам 4 болсо, 4-үндө, 13-үндө, 22-синде, 31-инде төрөлгөн болсо, бирок ушул жааттарда иштебесе, анда анын өзүнүн душасы реализоваться этпейт да. Анда ал страдать этип жүрө берет. Булар эң биринчи булардын слабый жагы, мындай, буларды разрушение кыла турган жак бул системага салуу деп коет. Буларды мисалы үчүн медицинага, армияга, службага салып койсоң, анда булар өзүнүн эркинен ажырагандай сезет. Эмне үчүн дегенде, камакка түшүп калгандай сезет өздөрүн. Анткени булар свободный течениеде жүрүш керек. Мисалы үчүн бир жерде таңдан кечке отура алышпайт. Булар мындай креативный адамдар болгондуктан, булар дайыма жаратуучулар, бир нерсени жаратып турушат. Анан таңдан кечке системада отура турган болсо, мисалы үчүн 8-ден 5-ке чейин отуруп бир ишти кыла турган болсо, анда булардын эркиндиги жоголот, креативи өлөт, чыгармачылыгы өлөт да. Ошондуктан бул адамдар эгер бизге мини-разборго келип, консультацияга келип, кыйналып атса, демек ал ошол бир камакта отурат, же үйдө отурат таңдан кечке, же күйөөсү эркиндигин чектеп койгон, аны кылбайсың, муну кылбайсың депчи. Ошондой маалда бизге кайрылат, же болбосо системада иштеп, үстүндө начальник бар болгондо булар кыйналат. Эмне үчүн дегенде, булар эми бир жерде иштесе дагы бир 2-3 сааттык жумуш болуп иштеп, ал жактан кетип калып, кайра башка жакка барып иштеп жүрсө, анда көп страдать этпейт. Эгер целыми днями айлап, жылдап, постоянно бир системада иштесе, булар аны көтөрө алышпайт. Ошондой учурларда булар негативге түшүп кетишет. Өздөрү эле негатив адамдар, булар төрөлгөндөн эле негатив адамдар. Эмне үчүн дегенде, булар башында энергиянын 97% энергия башында, мойнундан токтоп калат, денесинде 3% энергия бар. Ошондуктан негативный энергия деп айтканын себеби, булар денесиндеги энергияны сезбегендиктен негативный көрүнүшөт. Жеп аткан тамактын даамын сезбейт 4-төр. Мисалы мен өзүм 4-мүн го. Мисалы үчүн жеп аткан тамактын даамын бир мындай бир маашырланып жебейт 4-төр. Любой 4-тө карасаң, оозуна эптеп салып, бат-баттан салып, ортодон туруп кетет, шашып. Эмне үчүн дегенде, булар максаттар үчүн жаралган, өтө көп максаттары бар. Бул нерсени бүтүп бүтө элек жатып, кийинки максатына чуркап кетет. Мисалы үчүн мен бир айылга барып калып, анан бир жеңени көргөм да. 4 кызы бар экен да, мындай майда-майдачы, анан эме кыла берет экен. Барсаң, ушунчалык порядок жок үйүндөчү. Анан биз барып чайга отурсак, чай да бере албай койду да. Деп эле чуркап кетет, анан аяка барат, биякта сүт ташып аткан турбайбы дейт. Жакта музоо кирип кетти. Ай жакта тигинтип кетти деп эле анан бир 2 чыны чайды бере албай койду да. Мен ошону түшүнбөптүрмүн ал убакта. Азыр ойлосом ошол жеңе 4 окшойт да. Эмнеге дегенде, бир ишти нормально бүтүрө албайт. Максат. Тигини бүтүрө калайын, муну бүтүрө калайын, муну бүтүрө калайын. И в конце элдин да курсагы тойгон жок. Баласы деле ачка чырылдап атат, тигиниси укташы керек, тигиниси мектептен келди, тиги күйөөсү ачка, мага чай бербейсиңби деп анысы кыйкырып атат. Ушундай болгондо, ошо беспорядок болгондун баары ошо 4-түн өзүнүн хаосу экен деп коем да. Анткени улам бир максатка чуркап кетип атпайбы? Бир ишти бүтүрүп до конца бүтүрбөй, кайра дагы башкага өтүп кетет. Аны бүтүрбөй дагы башкага өтүп кетет. Ошондо получается, баардык эле ишинин баары чалагайын бүткөн да. Тиги деле бүткөн жок, бул деле бүткөн жок, ал деле бүткөн жок.
И в конце мындай карасаң беспорядок да. Ошон үчүн төрттөрдү мисалы үчүн Маргарет Тэтчер 4 болгон да. Ошол Маргарет Тэтчердин бир сөзүн мен неметип калдым. Ар бир ишти планды жазыш керек деп жазып атат да. Бүт планды жазыш керек. Мисалы үчүн ушул жумага деп коелучу, ушул жумага жазыш керек. Мону жазайм, мону жазайм. И ар бирин галочка коюп бүттүм деп. Бүткөндөн кийин экинчисине өтүш керек деп жазган жери бар экен. Карасаңыз да. Эмне үчүн антип атат? Анткени ал өзүнүн жашоосунда көргөн да, өзү 4 болсо. Потому что төрттөр бир ишти бүтүрмөйчү экинчи ишке өтүп кеткенде болду. Ал дагы бүтпөйт, биринчи да, экинчи да, үчүнчү да баары бүтпөйт. А бүтпөй калганда кечинде келип ал өзү нервный болот. Төрттө өзү алымсынбагандык бар да, итак эле. Анан келип ал мисалы үчүн бүгүнкү 10 максат коюп алган болсо, экөө эле бүтүп калса 8 максатым бүтпөй калды дейт. Төрттөрдүн кабагы постоянно бүркөлүп турат. Эмнеге дегенде, тиги да бүтпөй калды, бу да бүтпөй калды, ал да бүтпөй калды дейт. А в самом деле төрттөр эң самая добрая душа дейт. Самая добрая душа и отдающее число. Единственное отдающее число төрттөр деп коет. Бирок өткөндө Жанат Кожомжаровдун сонун сөзү бар. Мен ошол рилсти мынтип чыгыптыр да. Бир адам бар дейт. Жүрөгүндө ушунчалык элдин баарын жактырат, бирок тили жаман дейт. А бир адам бар дейт. Ушунчалык жакшы сүйлөйт, жөн эле жанынан кете албайсың, мээримдүү, бирок биякта сени жакшы деле көрбөйт дейт. Ошонун жанагыл тили жаманы мен болуп атпаймынбы деп атат Жанат Кожомжаров. Миссия 4 да. То есть төрттөр жөнүндө айтылганда ошол самая добрая душа ичинде кири жок, бирок бирөөнүн байпагын жыртыгын элдин баарын көзүнчө айтып салып атат да. Анын эмне кереги бар эле? Зато честно айттым деп атат. То есть эң жакшы көрөт, баарын жакшы көрөт, бирок ал ойлоп атат да, мен мунун байпагын жыртыгын тиги көрбөй калган окшойт, жеңеме айтып койсом депчи. А жеңең ошончо элдин көзүнчө чуркап барып алмаштырып келбейт да баары бирчи. Вот 4 ошонусу менен жаман көрүнүп, жек көрүнүп калат элдин баарына. Кече мага бирөө консультацияга келип айтат, күйөөм дейт, элдин баарына жек көрүндү болуп бүттү, кошуна колоңдун баарына жек көрүндү болуп бүттү дейт. Эмнеге десем, тигинин деле кемчилигин айтып берет, мунун деле кемчилигин айтып берет. Мисалы 31-inde төрөлгөндөр да коелу, ар бир айдын 31-inde төрөлгөндөр дагы 4кө кирет да. Төрттөрдүн эң эле ийгиликтүүсү ошо 31-индегилер. 3-ü анализ кылып атат, бири чечим кабыл алып атат да. Ошентип булар ийгиликтүү деп билсек болот да. Бирок жанагындай эле да, бул катуу сүйлөгөнү деле, ачуу сүйлөгөнү деле, эшиктерди жаап салганы деле, башка өзүнүн жагындагылардын айлана чөйрөсүнөн башкача болгондор баарыныкы эле окшош. Бирок ой жүгүртүүсү жашоодогу баягы кеп сөзгө келет дегендерди карап атабыз да. 31-inde ийгиликтүүсү, ал эми 13-үндөгүсү менен 22-синдегини, мисалы 22-синдегилер бир аз айдай тунуп турган жумшактык бар булардачы. Жүзүнөн сразу окуй албайсың. Берки төрттөрдөй болуп. Төрттөр ачык айтат. Катуу үндөрү катуу чыгып сүйлөйт, өзү билбейт. Ал ошол жанагы катуу сүйлөп атканын өзү билбейт, мисалычы. Же болбосо өзү туура эмес сүйлөп атканын өзү билбейт. Мисалы башка кээ бир сандарда болот атпайбы, жумшак, ой, ал эле, бул эле депчи, азыр айтып өткөндөй эле чындыкты айтып атам деп айтып атат. Ооба, чындыкты айтып атат, бирок насколько чындык экенин, ал анын эле чындыгы да, чындыгында. Бул бир жагы, анан ошо 22-синдегилерге келгенде көбүрөөк жакшы карасак, булар ошо үн сөзү жок. Оозу жабык. Анан баягы таарынып атканын, жаман көрүп атканын же жакшы көрүп атканын билбей калат экенбиз да. А бирок ар бир төрттүн эле эртең менен турганда кабагы бүркөй эчтеке эмесине, кыялына эч нерсе жакпай чыркылдап турат да. Эмне үчүн деп айтышыбыз керек да. Бул жерде караганда бардык азыр общий төрттөргө эле айтылып атат. Койгон максаты же болбосо өзүнүн акылындагы иши бүткөн жок. Өзүнүн койгон максаты же жумушу, жасап жаткан иши оюндагыдай болбой жатканда, ал нерсеге айтпай эле, ал бер жакта эле башка бир нерседен кынтыктагып эле ошол жерде кыялын көрсөтө берет да. Ошондо адам, жанындагы адамдар же болбосо өзүнө суроо бериш керек да. Мен азыр эмнеге өзүмдү эмоцияга алдырып атам? Мага азыр эмне жакпай турат? Эмне менин кыжырымды келтирип жатат деп суроо берип туруп, анан ошондо маселени чечсе болот да. Мен кечээки койгон ишим бүткөн жок. Же болбосо мен койгон максатым мынча жылдан бери ишке ашпайт. Же болбосо мен каалагандай болбой жатат деп туруп ошонун үстүнөн иштесе, анда ийгилик келет. Болбосо токтоо болуп калып атпайбы? Эми бул жерде 31-и 22-син айттык, азыр 10, ар бир айдын 13-үндө төрөлгөндөргө келе турган болсок, буларды эми такыр эле өзгөчө карашыбыз керек да. Себеп дегенде такыр кеп сөзгө келбейт, укпайт, өзүнүн билгенин кылат да.
13-дөгүлөрдүн ушунчалык башы жакшы иштейт. Чындыгындачы бири дагы бар, үчү дагы бар, стратегия анализ кылынат. Бүт артка тарткан нерсеси мен билемдик менен жаап кое берет да. 13-үнө келгенде, ошо 4-төрдүн 13-үнө келгенде ушунчалык эле акылдуу, бирок ошончолук артка тарткан нерсеси жанагы өзүнүн көп коюп алган максаттары ишке ашпай калганда. Анан ал эмне үчүн ишке ашкан жок, өзү туруп жасаган жок. Өзү туруп барып жасаган жок. Ушинтип ийгиликсиз болуп калат да. Үйгө адам көп конок келип атат да, именно ошо 4-үндөгүлөр эшик жаап кирип кеткен болот. Же болбосо ошолор келгенде дагы сүйбөй кыңкылдап бирдеме сүйлөп аткан болот. Эшик тарсылдап атат, анан минтип атат, тиги сүйлөп атат, анан ысык болуп атат, муздак болуп атат деп сүйлөй берет да. Анан биз кабыл алабыз, бул бизди сүйбөй жатат деп. Ушуну түшүнөбүз да. Бир өзгөчө башкача жүргөн жандар. Коомдон деле карасак, мынтип бир башкача көзгө урунуп калган адам болсо, сразу датасын карап турган деп билесиң да. Булар 4-төр менен жетилер болгон болот. Өзлөрү башкача кийинип жүрөт. Анткени булар креативныйлар. Жана бардык массага окшош жүргүсү келбейт. Өзгөчөлөнүп турат. 4 менен 7. 4 дагы 7 дагы. 7 моунтип кыймыл аракети менен көрүнүп турат. 4 болсо кийген кийими менен, чачынын цвети менен, кийип турган кийими менен башкача болуп көрүнүп турат. Ошентип айырмаланып билип алсак болот да. Ошентип массадан 4 сразу бөлүп көрүп койсок болот. Анан эртең менен турганда эле 4-төр өзүнө кубанычты тартуулаш керек, мынтип. Киргизиш керек, жылмайып уну. Анткени турганда эле мынтип турса деп турганда эле башталат да. Ошону жоюш керек. Мисалы, ким 13-үндө болсо, мени разборго келиш керек. Мен эмне болуп атам депчи. Мен эмне эшиктерим жабык. Же болбосо 22-синдеги төрдө эмне мен айланып жүрөмдөгүлөр мени түшүнбөй жатат десе, мени разборго келиш керек. Ошондо айтабыз, кел анда атайын смайлик жасайбыз, гүлгө. Ушуну жаратабыз. Ошол менен иштеп чыгабыз. 21 күн. Ошентип анан өзүн түшүнөт. Менин ал мен эмес экенмин депчи. Мен ушунун үстүнөн иштешим керек экен деп. Ошентип чыгабыз да. 4 жөнүндө баштагансыз. 4-төр жөнүндө разрушители брака номер 1 деп коет 4-төрдө. Негизи бардык сандарда бар эми разрушение деген бардык санда, бирок 4-төрдүкү эмне үчүн дегенде 4-төр за возможностями, мүмкүнчүлүктөрдү издейт да. Мисалы үчүн бул максатты ишке ашырып бүттүм, эми кийинкисине өтүш керек болуп атат да. Ал болсо только максаттарды важный ойлойт да. Максат, ушул максатты бүтүрүшүм керек дейт. Анан ал максаты оюндагыдай болбой атса, бүтпөй атса, то есть үй бүлө дагы бизнес да. Мисалы үчүн бизге Жанат кожом жарышында айтат, үй бүлө дагы бул бизнес дейт. Ал бизнести да багыш керек, аны дагы аягына чыгарыш керек да. Значит, бул бизнесим ишке ашпай калды деп түшүнөт 4. Бул бизнесим мындай кризис болуп атат. Мен башка бизнес курсамбы деген. Мисалы үчүн мен мурда Дордойдо бут кийим сатып жүрсөм, мен Дордой плазага келип көйнөк сатсамбы дегендей эле элестетет алчы. Ушундай эле элестетет. Бул завершаться этилиши керек, бул проект. Башка проект башташым керек деген сыяктуу эле элестетет. Анткени 4-төр менен 7-лерде материалдык дүйнөнү түшүнбөйт да, баалоо деген жок. Ошол учурда биз 4-төргө, бизге келген консультацияга келген 4-төрдүн көбү мен эже ажырашкым келип атат, эмне кылам деп келет. Почти 99% түшүнүп келет. Эже мен ажырашпасам болбой калды, күйөөм мага тынчтык бербей калды дейт да. А в самом деле күйөө биздин ички дүйнөбүздүн чагылышы да. 4-түн өзүнүн ички дүйнөсү бурганак болуп, революция болуп, жанына жай бербей атат да. Ошону тиги күйөөсү просто иш жүзүндө көрсөтөт да, тиги бет алдыначы. Ошондо бул уже мени күйөөм жаман көрөт экен, күйөөм башка жактан бирдеме таап алган экен, анан дагы ой сонун нерселер табылат го, эми причиналарчы. Ошентип атып, анан баягы бул проектти бүтүрүп завершать этишим керек да, развод. Эмне кылып завершать этет? Развод. Развод менен завершать этип, лучше новый проект я начну дейт да. Я без него начну дейт, может быть. Күйөөсү жок эле баштайм дейт да, ушул сыяктуу. Бул жерге 7-лер деле кирет, 5-тер деле кирет, бардык эле сандар кирет. Бирок 4-төрдүн именно алымсынбагандыгы үчүн ал адамды жек көрүп аткан жери жок. Ал күйөөсүн жек көрүп аткан жок, же аялын жек көрүп аткан жок. Просто ал 4кө ошол состояние жакпай атат, ошол жердеги состояние жакпай атат. Ата ойлошот 4-төрдүчү, күйөөсүн жактырбай чанып кетти же билбай эле, жок, андай нерсе эмес. Аларга
ошол моменттеги өзүнүн состояниясы жакпай атат. Этот проект не для меня, мен башка проект башташым керек деген ой болот. Ошон үчүн бизге келгенде баардык төрттөргө айтабыз да. Бештерде дагы бар ошол нерсе, бештерде дагы аны өзүнүн бешке келгенде айтабыз. Айтабыз эмне үчүн дегенде, биз мына жакшы айтпады Гүлмайрам, смайлик, жылмайып турган смайлик. Ыраазычылык, шүгүрчүлүк деген 24/7 болуш керек төрттө. Ошол ким менен ажырашкың келип атат, ошол адамдын жакшы жагын бизге ушинтип сабактан ушинтип үйрөттү эле да. Эң жек көргөн адамыңдын азыр 1 мүнөттө 30 жакшы жагын жазчы дейт да. Жосо ажырашам деп келгенде сразу ооба күйөөң жаманбы десең, ооба жаман дейт да. Тигиндей мындай деп монтип переслет этип келгенде ал жүздөгөн эме табат да. Жаман жагын табат. Бирок эми хорошо жаман болсо бир жакшы жактары барбы десең, жок дейт. Жок, сен эми мындай бир сыгып көрчү өзүңдү жакшылап. Бирөөнү жаз, сен бирөөнү жаз. Экөөнү жаз, үчөөнү жаз деп атып бир 30-40 жазгандан кийин күйөөң жакшы эле го десем, ушу жакшы эле окшойт деп баштайт. Неге дегенде биз өзүбүздүн ар жагыбызды түшүнбөйбүз да. Иллюзия менен жашайбыз. Ошол эле кеп да. Ошон үчүн төрттөр бизге мини разборго келгенде ушинтип эле келет. Эже ажырашпасам болбой калды. Такыр мага күн көргөзбөй калды дейт да. А самом деле өзүнө күн көргөзбөйт да. Мындай чогултуп келгенде эмне болду дегенде, баягы мындай да, канааттанбагандыкты басыш керек. Канааттанбагандыкты басыш керек да, канааттандырган. Мунун мисалы бири мындай болуп атпайбы, баары жакшы болот деп анга кетип атабы? Эки баары түшүнүш керек, түшүнбөш керек болуп атат да. 3 болсо мен билемдик менен ыргып атат да. 4 канааттанбагандык менен кетет. Бирок ал биринин өзүнүн программасы. Ошондон башташыбыз керек да. Ошондон алабыз да, анан баштайбыз. Мен кантип анан жылмаюуну жаратам деп турган баштайбыз да. 3 мен билемдик деп, мен эч нерсе билбейм деп кетебиз да. Ошо төрт демек ыраазычылык эмес керек экен, ыраазычылыкты канааттаныш керек. Рахмат, могул сууга дагы ыраазымын. Ал болбосо ал ичип аткан суудан деле кылып аткан нерсенин деле кемтиги бар таба берет да. Бияк толук болбогон үчүн. Өзүнүн бул жакта өзү канааттанып бир иши бүтпөй жаткан үчүн. Кызык экен. Ошентип иштеп чыгабыз да.